Оған Кудайкулов менен жубайы Айымай Жекенен таңы дал ушул нукта башталат. Эртең менен күндүн алгачкы сааттарын окуучуларга таттыктуу билим берүүгө арнашат. Жубайлар үчүн мектеп экинчи үйгө айланган. Ушу биздин жашообуз тээп ушу мындан 15 километр жерден Канышка дейин айылдан каттап иштейбиз. Биз каттап иштегенибизге 8 жыл болуп атат. 2018-жылдан бери ушу каттап иштеп келатабыз ошол жерде. Жылда кичине кыш жеңилирээк болчу эле, быйыл кыш оор, мындай кар көп жаап коюп, сууктарда келип каттап иштеп атабыз. Эми бизге жаш кадрлар аз келип атат, жетишпейт кадр. Ошо иштешке туура келип иштеп атабыз ошентип. Ал чет тилчи, мен орус тилинен берем. Бирден 18-жылдан бери экөөбүз кадр жетишпегендиктен ушакта иштеп жүрөбүз. Аралык 15 километр. Бир арда карга батып калабыз машинебиз менен. Кар ар дайым эле чаткалдын нелери оор. Бизде оор, кыш оор. Оған агай агартуу тармагында 40 жылдан ашуун убакыттан бери эмгектенип келет. Ушунча жылдан бери мектепке англис тили сабагынан билим берип, өз ишине берилгендиги менен үлгү болуп жүрөт. Агайдын сабактарына окуучулар кызыгуу менен катышып, тил үйрөнүүгө болгон шыктары артууда. Азыр биз толук район болгондуктан кыштагы өтө мындай оор келет. Ага карабастан деле кар өтө көп жаса деле ошол убактарда эле келип бизге сабак өтүп атты. Ар бир окуучуга тегиз карайт да. Кандай суроону берсек дагы баарына жооп таап, мындай көп суроо берсең деле эме кылып койбойт да. Ар бирине жооп берип бизге жакшы түшүндүрөт десек болот. Кышы узакка созулуп, кар калың түшкөн Коргон Сай айылындагы Корчубек Акназаров орто мектебинде учурда 163 окуучу билим алып келет. Ал эми Чаткал районунда жалпысынан 18 билим берүү мекемеси жайгашкан. Дөөлөт Канатбеков, Жанузак Нурдавлет уулу, Чаткал району.